Assalomu alaykum jamoat, qandaysizlar, yaxshilarmi? Bugun bizda video obzorda Haval F7 obzorda. Komplektatsiya Elite. Asırtını tartib keteyim. Mınaki ko'ringizlar. Жаңы салондан алып чыктык. Жаңы маслада. Дөңгөлөктөрү 17-225. Мынaki колодкалар. Мынaki жалтырайт. Спорттор жалтырайт, дискалар жалтырайт, колодкалар жап-жаңы. Мынaki көрсөңөр болот. Алыстан тартайын. Мынaki жамат. Биздин шаардан аз Москвадан, биздин дегендечи Москвадан бул машинаны көп эле көрүп атсаңар, таксиде Комфорт Плюста жүрөт бул машина. Негизи кроссовер. Мотор боюнча айтып кетсем 1,5 литровый. Турбонаддув. 4-цилиндрный обычный мотор. Надежный деп коюшат. Ваговский мотор да булчу. Сборка Россия. Зачем оторвать машины? Самобол тешкте. Сборка Россия. Модель китайская автомобиля. Так. Комплектация Elite. Предмаксимальный. Мынaki стеклоподъемниктер 4 өтөң, электрический. Регулировка, регулировка. Так, фар по высоте, система движения с горы. Турасы кандай экенин билбейм. Мисалы тормозуңар ушуну күйүп койсоңор, пониженный скоростьта кетип берет машина. Кыскасы ушундай. Так, лепестоктору бар, руль мынaki жап-жаңы. Эми жаңы машина, несин айтабыз. Баары жаңы. Мынaki мультируль. Обогрев руля. Все есть тут, короче, дегендейчи. Так, бияында болсо мынaki круиз контроль бар. Так, моякта 2 монитор, мына 1, 2 азыр мен силерге оталдырып көргөзөйүн. Ключу мынaki жана Мерседестин ключтарында экен, только артында эле. Хаваль деп жазылып турат. Хавел бы, Хаваль бы, без разницы. Ошо мынaki тормоз басып, кнопка старт-стоп. Так, мынaki пробег 79 миң дегендечи, 79 километр. Так, новая машина, короче, дегендей. 2 монитор бул 12,3 дюйм монитор, 12,3 дюйм монитор. Тетакта дракон кетип бартат. Так, сенсорный. Сенсорный, мына аудиосун угуз койдум силерге. Аудио система премиальный деп коет эми, китайский. Аз сөздүн ачыгы бар эле китайский. Мынaki климат-контроль, кондиционер, двухзонный болуп калат, система удержания полосы. Так, музыка өчүрүп күйсөт. Так, өчүрүп салдым. Так, аварийка. Так, система управления движением, мынaki спорт режим. Так, снег режим. Эко режим, экономичный. Экономичный койсоңор, эме боюнча, стандарт боюнча булардын 10,5-10,6 литр жеткен шаардын ичинде смешанный циклда. Мынaki коробка передач автомат, передний привод бул комплектация. Ошон үчүн полноприводныйлар 20 литрдей дейт. Там мынaki маяктары пластик, маяктары уже жумшагыраак материал экен, кожа. Так, салон жакшы экен, но подлокотниктер, бир подлокотник бар холодильниги менен. Терең экен. Так, подлокотник выдвижной. Так,
подстаканниктер телефонго. Телефонду монда болуп кеткенсиз, мындай кылып. Хотите мондай кылып койсоңор дегендей. Так, бuyakta книжкасы. İçinde сервисный книжкасы бар экен, мелочь. Так. Отургуч боюнча айтып кетсем, креслолор мына кожа, аяктары полный кожа. Бери болсо тряпочка, да? Эме тряпочка. Хорошо смываемый тряпочка кылып атайын ушундай кылып коюптур. Негизи биз эми азыр Toyota, Hyundai дегендерге көңгөн кишилер бул машинени жакшы эметпей атабыз. Бирок бул машиненин баасы кымбаттаптыр. Азыркы мөөнөттө машина өз баасы эле 2,5 миллион турат. Это биз көп 3-4 машина алган үчүн ушундай арзанаак кылып берди. А так салонго барсаңар ушул комплектацияны 2 миллион 600, 2 миллион 700 сатат наличкага, кредитке чылса, да? Ошондой жамат. Баасы боюнча айтып кеттим. Эми биз азыр лизингке машина чыгарып баштадык. Заманбапка жараша. Так, буга чейин биз чарчыбыз, бирок өзүбүзгө чарчыбыз. Азыр болсо массовый ким машина алабыз, алып бер десе, биз лизингке любой машина, бул кандай любой өзүңөр машина тандап бизге кайрылсаңар, анда биз лизингге оформлять этип алып беребиз. Баасын сүйлөшөбүз. Бул машина боюнча ким мондай Haval F7 Comfort Plus кайдайм алам десе, шарты мындай. Машиненин 10% первоначальный взносун төлөйсүңөр бизге, биз ал акчаны прямой эле эмеге беребиз. Лизинг компания. Анткени бул машинени биз дагы 10% менен берип алдык. Так, 10% бересиңер, айтып кеттим. Так, страховка боюнча каска 30 000. ОСАГО силердин эмеңерге жараша, историяңарга жараша. Аны деген өзүңөрдөн, бирок эгер акчаңар жок болуп, шартыңар жок болсо, анда сүйлөшсөк болот. Ошол жамат. Платеж боюнча примерно 3200 күн болуп калат экен. Айына өзүңөр санап көрөсүңөр 36 айга. Ошол жамат. Ошондой. Мен силерге сыртынан тартып коеюн. Так, мынакей. Стеклолор электрический. Чук, баары электрический. Задний сиденьени да тартып коеюн. Стеклоподъемниктерди айтып кеттим. Так, мындай тартып коеюн дагы жол. Мына жаман. Ничего так дегендей. Симпатично. Ичине отурсаң, жаңы нерсени жыты да жаңы нерсени жыты. Кыскасы, мен 100 000 айтпай кеттирим. Мына жерде 200 000 бар, терде болсо. Мына кетет жерде. Тамек чеккендер терге сай болуп, прикурить этип туруп, сыртка чыгып чексеңер болот да. Comfort Plus'тун ичинде тамек чеккен билбейт, билесиңер да. Дөңгөлөктөрүн атап коеюн. Масло дөңгөлөктөр. Мынакей артыңкы отургучтар. Так. Стеклолор, стеклоподъемниктер электрический, стекло однослойный. Kia K7 буга чейин тарткам, аныкы двухслойный болчу, жамат, өзүм таң калдым да. Ошо, мынакей. Мондай арткы жагы кенен. Обогрев задних сидений. Эгер үй бүлөңөр менен бир жакка барып калсаңар, вообще үй бүлөңөрдө üşөбөйт, силер дагы üşөйсүңөр дегендей. Ошол жамат. Задний подлокотник, подстаканник. Так. Салондун лампочкалары светодиод, аз бияктан отуруп тартып коеюн силерге, көрүнгөндөй кылып. Так, мынакей. Мындай кылып коеюнчу азыр. Мына өзүнчө эле кайф, короче. Так, мынакей. Так, багажник тап берейин. Так. Опа, биздин сумкабыз экен. Көңүл буруп эле коюңуздар. Так, мынакей багажник кенен. Разделитель
багажного отсека и пассажирского отсека деп коет. Монун ошол эмеси бар экен, бөлүп койсо болот мынтип. Анан багаж чемоданды бияка коюп салса, бияка кийим-кече өзүңөрдүн койсоңуз болот да. Мына кененде 2 чемодан 30 килограммдык коюп, ошолор спокойно батат экен. Так. Вот. Жамат ушундай мынакей тартып коеюн. Та бир сыра. Ошол жамат ишибизге ийгилик. Кореец, японецтер кетип калышты. Бирок бул машина деле качествосы боюнча калбайт экен алардан. Так, движениясы боюнча противотуманный фараларын тартып алыптыр мынакей. Мына LED лампочкалар LED, полный LED мынакей. Так, LED премиум. Азыр күндүз жакшы көрүнбөйт окшойт. Мына бияка тартайын. Азыр мынакей. Баары линза, лампочкалары, светодиод. Ошол жамат ким машина алам, эме кылам дегендер болсо бизге кайрылсаңыз болот. Надежно, четко, без лишних доплат деп коебуз. Ошондой иштешебиз. Рахмат, ишке ийгилик.